Саламатсыңарбы балдар? Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, экранга жакыныраак келип, ыңгайлуу отуруп, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар да болот. Бүгүнкү сабактын темасы балдар түр жана анын критерийлери. Балдар, жакшылап көңүл буруп отургула. Сабактын керектүү жана маанилүү жерлерин жазып отурсаңар да болот. Анда эмесе баштадык. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө төмөнкү суроолор үстүнөн жооп алып кетмекчибиз. Түрдүн критерийлери кайсылар? Особтордун түрдүк касиетин аныктоодо эмне себептен балдар морфологиялык, биохимиялык, физиологиялык критерийлер жалгыз бирден алсак жетишсиз деп эсептелет. Эмне үчүн түрдү аныктаганда баардык критерийлерди жеке алууга болбойт экен? Сөзсүз биз чогуу баардык критерийлерди карап чыгыш керек экенбиз, балдар. Ушул балдар суроолор үстүнөн жооп алып кетмекчибиз. Түр алгач түр эмне экенин белгилеп кетелик. Түр тиричиликтин негизги формасы. Клетка, организм же биогеоценоз деп эле. Бир түргө кирген жеке организм башка түрдүн особтору менен аргындашпайт. Морфологиялык окшоштугу, генетикалык биримдиги жана бир тектен чыккандыгы менен мүнөздөлөт экен. Түрдүн тиричилиги убакытка байланыштуу. Өрчүгөн мезгилинде көп таркалат. Узак мезгил бою өзгөрбөстөн туруктуу бойдон сакталышы мүмкүн. Мисалга алсак рейликтүү гүлдөр же болбосо дайыма өзгөрүп турат. Түрдүн акыркы тагдыры ар түрлүү. Кай бири жаңы токум калтырбай, убактысы жеткенде жок болот, башкалары болсо жаңы түрлөрдүн багытын берет. Түр бул таксономиялык категория. Түр балдар бул биологиялык классификация негизги категориясы болуп эсептелет. Таксономиялык категория катарында түр таксономиялык бирдик болуп, таксон башкача айтканда уручадан төмөн, бирок түрчөдөн жогору турат экен. Түр деген түшүнүктү биринчи жолу 17-кылымдын аягында англиялык ботаник Рей киргизген. Ал башка түрлөргө түргө караганда башкача болгон формаларды киргизген. Алар өзүнүн түрдүк табиятын айырмалуулугун, ар түрдүүлүгүн сактайт. Алардан эч бири башка уруктан чыкпайт деген экен. Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын систематикасынын негизин түзгөн швед окумуштусу Карл Линней түрдү аныкташ үчүн кош, башкача айтканда бинардык номенклатураны киргизген. Бул боюнча дегенде түр кирүүчү урууну, андан кийин түрдү койгон аягында ошол түрдү биринчи аныктаган автордун кыскартылган аты жөнү жазылган балдар. Мына балдар мисалга алсак көрүнүп турабы? Биринчи түрдү аныктаган окумуштун Карл Линнейдин фамилиясынын башкы тамгасы, Л чоң тамгасы. Карл Линней түр олуттуу өзгөрбөйт. Түрдүн саны дайыма туруктуу деген. Түр жөнүндө эволюциянын этабы катарындагы түшүнүк Чарльз Дарвинден башталат. Ал түр жөнүндөгү проблема эволюциялык окуунун борбордук проблемасы деп караган. Чарльз Дарвин жаратылышта жаңы түрлөрдүн пайда болушу процессин түрдүн топторго бөлүнүшүнөн башталат деген. Ал топторду түрчөлөр деп атаган. Табигый тандалуу менен дивергенциянын белгилери боюнча ажырап кетүү деген түшүндүрөт, балдар, эстедик. Ошол дивергенциянын натыйжасында түрчөлөр улам абдан айырмаланган
тукум кууга белгилерди алып отуруп өзгөчө жана башкача жаңы түр болуп калат деп далилдеген экен. Түрчө менен түрдүн ортосундагы айырмачылык абдан чоң. Бир түрдүн түрчөлөрү өз ара аргындашат да, тукум берүүчү тукум калтырат. Түрлөр табигый шартта эреже катары аргындашпайт, ошонун натыйжасында түрлөрдүн биологиялык изоляциясы жүрүп турат экен. Түрдүн реалдуулугу бир түрдүн экинчисинен ажырашы биринчи ирет эле топтолгон критерийлер менен далилденет. Түр үчүн мүнөздүү болгон белгилер менен касиеттери критерийлер деп аталат экен балдар. Жаттадык. Морфологиялык, физиологиялык жана биохимиялык өзгөчөлүктөрдүн тукум кугуштук окшоштуктары бар, эркин аргындашуучу жана тукум берүүчү, табигый шартка ыңгайлашып, белгилүү бир аймакты же болбосо башкача айтканда ареалды ээлеген особдор жыйындысы түр деп аталат. Бул илимий термин балдар. Түрлөр бири-биринен көп белгилери боюнча айырмаланат. Эң алгач балдар морфологиялык критерийге көңүл бурайлык. Морфологиялык критерий. Бир түрдүү особдордун сырткы жана ички түзүлүшүнүн окшоштугу морфологиялык критерийлердин негизинен кирет. Бир түрдүн ичиндеги особдор кээде көп сандаган өзгөчөлөргө дуушман болгондуктан балдар алардын морфологиялык белгилерине карай аныктоого мүмкүн эмес. Морфологиялык жактан окшош, бирок өз ара аргындашпаган түрлөр да көп кездешет экен. Булар кош түрлөр. Аларды изилдөөчүлөр балдар бардык систематикалык топтордон табышкан. Мисалга алсак, мурда бир түр деп эсептелүүчү безгек чиркейин 15ке жакын ажыралгыс кош түрү аныкталды. Кара келемиштин 38 жана 42 хромосомалуу 2 кош түрү бар экен. Деп ушундайларды изилдеп чыккан балдар. Цитологиялык изилдөөнүн ыкмаларынын жаңыланып өрүшүнүн негизинде аныкталган кош түрлөрдүн саны улам көбөйдү. Мунун өзү морфологиялык критерийдин жаратылышта түрдү аныктоосунун жетишсиздигин көрсөтөт экен. Экинчиси географиялык критерий. Географиялык критерий балдар ар бир түр белгилүү аймакта ээленет. Билебиз, албетте. Ошондуктан түрлөр кенен тараган жана жергиликтүү туташ болушу мүмкүн. Эволюциялык процесстин жүрүшү бир аралда пайда болгон түрлөрдүн аянтын кесип өзгөртүшү ыктымал экен. Мисалга алсак, секвоя жыгачы түбөлүк жашыл реликт. Латынча балдар, реликт деген калдык, байыркы доордон калдык деген сөз. Бул реликт түр экен балдар. Боор мезгилинде пайда болуп, 3-чүлүк доордо жердин түндүк жарым шарында кенен таркалган. Эгер эволюцияга карап чыксак, азыр болсо эндемик, грекче жергиликтүү дегенди түшүндүрөт балдар. Эндемик катары Түндүк Американын Калифорния жектеринде гана кездешет. Бирок адам баласынын иш аракеттерине байланыштуу бардык жерге кеңири таралган түрлөр да кездешет. Мисалга алсак, чөптөрдүн көпчүлүк түрлөрү, зыяндуу курт-кумурскалар балдар. Географиялык критерийлер дагы түрдүн негизги белгиси боло албайт экен деп көрдүк. Кийинки критерий экологиялык критерий. Бир түрдүн особдору экинчи түрдүн особдорунан азыктануу жолу жана жашоо чөйрөсү менен айырмаланышат экен. Мисалы, кашка-чымчыктын балдар түрлөрү чоң кашка-чымчык, көк кашка-чымчык, үрпөгөй кашка-чымчык жана кичинекей кашка-чымчык өз аймагында жыгач кабыгында,
Анын күндөөндө жалбырак колтугунда же бутактын учунда түрдүү курт кумурскалар менен азыктанышат. Бирок экологиялык критерийди түрдүн универсалдуу критерий деп эсептөөгө да болбойт экен. Себеби балдар, анткени кээ бир түрлөрдүн экологиялык окшоштугу да бар алсак. Киттин мисалга алсак балдар, бардык түрлөрү планктондун рак сымалдар менен азыктанышат экен. Тундада жашаган карышкыр, токойлуу талаа зонасында жашаган карышкыр экөө тең бир түргө киргенине карабастан жашоо шарттары менен айырмаланышат. Кийинки критерий бул этологиялык критерий. Бир түрдүн көпчүлүк особтордун журум турумунда түргө тиешелүү болгон морфологиялык, экологиялык жана башка балдар касиеттер байкалат. Жакын түрлөрдүн ортосундагы айырма, айрыкча алар кошулар учурда байкалат. Мисалы, ыракы чыгыштагы чогуу жашаган мойноктордун же болбосо зуйка бир түрүнүн эркеги эгерде куйругу менен 3 эмес 2 жолу серпип белги берсе, ал башка түргө тийиштүү көрүнөр балдар. Ургачысы муну жанына жолотпойт. Этологиялык критерийге чогуу жашап жаткан түрлөрдүн кошулар мезгилдеги башкача сайраган үндөрү, ошол учурдагы жүрүм туруму, бири-бирине жасаган мамилеси да кирет. Бирок балдар, тилекке каршы бул критерий дагы универсалдуу боло албайт. Кийинки критерий балдар алсак биохимиялык критерий. Бир түргө кирген особтордун ДНКсы бирдей структурада болот. Бир түрдүү белокторду синтездөөгө жөндөмдүү болуп, башка түрдүн белокторунан айырмаланат. Бирок кээ бир бактериялардын, козу карындардын, гүлдүү өсүмдүктөрдүн ДНК курамы бири-бирине өтө жакындашы белгилүү. Башкача айтканда, биохимиялык касиети боюнча дагы кош түрлөр кездешет экен. Демек балдар, биохимиялык критерий дагы жалгыз критерий катары алсак, түр аныктанма жарабайт экенин көрдүк э. Акыркы чейрек кылымдагы молекулалык биологиянын өрчүшү бир топ жаныбардын канындагы пигменттердин курамын изилдөөгө мүмкүнчүлүк берди. Гемоглобиндин жана башкача пигменттердин молекулаларынын жука түзүлүшү такталды. Систематика жагынан жакын турган түрлөрдүн жогоркуда көптөгөн структуралардын окшоштуктары аныкталды. Ушундай эле кыянак көптөгөн башка изилденген жаныбарлардын жогорку структурадагы молекулаларына да тийиштүү. Мисалга алсак, инсулин жалаң гана кордоолордо кездешет. Бардык изилденген сүт эмчүлөрдүн түрлөрүнө бирдей инсулиндин молекуласындагы амин кислоталарынын өз ирети менен жайгашышы молекуланын бир аз гана бөлүкчөлөрү айырмаланат. Мына ошентип балдар, түрлөрдүн ортосундагы биохимиялык айырмалар дагы түрдүн өзүнчө жекелигин аныктоочу критерий боло албаганын көрө алдык балдар. Кийинки критерий генетикалык. Түрдүн негизги касиети анын генетикалык бөтөнчүлүгүндө. Эреже катары ар башка түрлөрдүн особтору бири-бири менен аргындашпайт. Эки түрдүн ортосунда аргындашуу жүргөн учурда дагы толук балдар жандуу гамета, же эмбрион, же зигота, же тукум алышпайт экен. Ушундай сейрек кездешкен учурларда гибрид дени чоңоюп бойго жеткени менен аргындашууга жөндөмсүз. Мисалы алсак, качыр чылкы менен эшиктин ортосунда чыккан аргын көбөйбөйт. Мындай көрүнүштүн болушунун себеби түрдүү хромосомалардын саны, формасы, көлөмү ар түрдүү болот. Бул мейоз учурда өтө татаал түрлөрдүн ортосундагы ген алмашуу процесси өтө кыйынчылык менен өтөт экен. Организмдин мына ушундай касиетке ээ болушу жер бетиндеги жаныбарлар